Сүйлөбөйсүңөрбү? Чүйгө жооп берем дебедиңизби? Мына көзүңөрдү чукут туруп анан урушмайынча эчтекени неметип не добьешься от вас, да? Kime balasın? Atan adı kim? Sadır Japar. Son atan-çı? Sonradan Sadır. Siz штраф төлөйсүң. Садыр Жапаровдун баласымын. Мага сүйлөгөнүңөр үчүн 5000 сом штраф. Айылдагы ажал. Кадамжайда 11-класстагы кыз классташтарынын көз алдында мерт болду. Мүмкүнчүлүгү чектелген жаран президент Садыр Жапаровго кайрылды. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Садыр Жапаровдун баласымын. Мага сүйлөгөнүңөр үчүн 5000 сом штраф. Социалдык тармактарда наркоздон жаңы ойгонгон өспүрүмдүн кызыктуу видеосу тарап интернет колдонуучулардын көңүлүн бурду. Видеодо жаш бала наркоздун таасиринен толук арылбаган абалда өзүн Садыр Жапаровдун баласымын, ысык көлдөн болом деп тааныштырып, мага сүйлөгөнүңөр үчүн 5000 сом штраф деген сөздөр менен ата-энесин жана дарыгерлерди күлдүргөнү тартылган. Бул окуя колдонуучулар арасында жылуу кабыл алынып, көпчүлүк өспүрүмдүн табиттүү тамашасына позитивдүү пикирлерин калтырышууда. Видеонун автору же өспүрүмдүн ким экендиги азырынча расмий белгилүү эмес. Kime balasın? Atan adı kim? Sadır Japar. Son atan-çı? Sonradan Sadır. Son atan mı Sadır o? Siz штраф төлөйсүң. Bazarvay kim bulur? Bana yakıştamıyor. Tanıvaysın mı? Vay ben birinci saatte işte. Evde yaşaysın sen. Ben mi? Sıkılmışım. Vay kenarlar sıkılmışım. Siz 5 bin lira. Şimdi ştartsız da. Süleven Süleven mi? Vay Ece ya. Var mı? Koy dostum var tatlı. Vay Ece dağıtma bana. Ona Ece dağıtılıyor. Nerede ya? Bile ver desene. Kaç atan et? 10 bin lira. Kime balasın? Ben mi? Sadır Japar bulasın. Bakalım. Bana konu katasın yani? Ona gideriz. Biz gideriz. Biz de Bip. Şükür. 5 tane verdim. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөр болсо бизге кайрылыңыз. Биздин кызматтар: регистрация, ишеничтүү, ИНН, СНИЛС, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, ОМС, ТМС, черный список жана башка. Так жана да нөмүрдөр беребиз. Экрандагы номерлерге кайрылыңыз, 24 саат кайрыла бериңиздер. Айылдагы ажал. Кадамжайда 11-класстагы кыз классташтарынын көз алдында мерт болду. 21 апрелде Кадамжай районунун Майдан айыл өкмөтүнүн Арпасай айылында 11-класстагы кыз жолдогу кырсыктан улам каза болду. Бул тууралуу турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына көйлөр билдиришти. Маалыматка караганда, аны инкассатор унасы уруп кеткен. Кыз ооруканага жетпей каза болгон. Өздүк булактардын айтымында ал классташ кыздары менен жолдун экинчи тарабындагы дүкөнгө балмуздак сатып алганы жолду кесип өтүп бара жатканда уна уруп кеткен. Булак турмуш кежи. Мүмкүнчүлүгү чектелген жаран президент Садыр Жапаровго кайрылды. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, менин атым Акибаев Бектурсун. Мен экинчи топтогу майыпмын. Бишкек шаары, көчө Лесхозная 2-1 жашоомду өзгөртүп, укугумду коргой турган акыркы чара катары сизге чоң үмүт менен кайрылып жатам. Мен күн сайын аргасыздан Баткен базарынын жанындагы жолдун боюнда туруп, кандайдыр бир жол менен тамак табам. Бирок жардам алгандын ордуна ырайымсыздыкка туш болом. Мага кайра кол салуу болду. Мээнет менен тапкан акчамды тартып алышты. Телефонумду уурдап кетишти. Ур токмок алышты. Мен физикалык эле оорун эмес, жашоом үчүн коркуу сезимин да баштан кечирдим. Азыр мен 6060 сом социалдык жөлөк пул алам. Бирок бул акча күнүмдүк керектөөлөргө, тамак ашка, дары-дармекке араң жетет. Мен садака сурабайм, адилеттүүлүк жана татыктуу жашоого мүмкүнчүлүк сурап жатам деп айтылат кайрылууда. Бомбили забрали деньги. Ну, часто бывает такой ситуация. Я хотела... Асман тиреген имаратты үйдө жасалган огнемет менен өрттөп салган. Түштүк Кореяда улгайган психопат асман тиреген имаратты үйдө жасалган огнемет менен өрттөп салган. 10дон ашык адам каза болгон. Алардын 3-өө өрттөн качууга аракет кылып, терезеден кулап кетишкен. 11 адам жабыркап, 5-өөнүн абалы оор. Шектүүнүн сөөгү да өрт чыккан жерден табылган. Ал ага чейин башка турак үйдө өрттөөгө аракет кылган.
Булак Кактус Кежи. Баткенде айылдагылардын тоокторуна кол салып жаткан жаныбарды кармап алышты. Лейлек районунун интернационал айылында айылдыктардын тоокторуна кол салып жүргөн жаныбарды кармап алышкан видео жарыяланды. Видеодогу жаныбардын аты ач күзөн, орусча аталышы куница токойлордо талаларда байырлайт. Коюн жана майда канаттуулар менен тамактанат. Денесинин узундугу 40-80 сантиметрге чейин жетет. Айылдаштар, мынандай жаныбар бар десе мен ишенбейт элем. Мына коңушубуз Алман tuttu ona, özü kolmen tutup duruyor. Bu toğuk büt burup attırıyor da biz yaktacı. Ana şunda zamanın canavarı. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12.000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12.000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда али жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Сүйлөбөйсүңөр, чүйгө жооп берем дебедиңизби? Мына көзүңөрдү чукуп туруп анан урушмайынча эчтекени немететин не добьешься от вас да? Балаңызды байкап келбей болочу. Даярдап аңанын калп эле отмазка менен келбегиле да мындайчы эптеп септеп. Уруксат ба, жооп берип койсоңу? Жооп бербеңиздер. Здесь мен суфлёрго чакырган жокмун. Он сказал, буду за Чуйскую область отвечать. Пусть отвечает. Дайте. Өкмөттүн, вы меня не прерывайте, пожалуйста. Сиз депутат болгондо анан мен сөзүңүздү бөлүп суроо бериңиздер да. Адашпагыла да. Таза суунун адистеринин ушуну кемчилик кылган үчүн мен кечирим суранам, конечно. Жаныбек Албанович, сиз кечирим сурап